ооба, албетте. Көп десем жаңылышпайм. Мына мисалы биз деле өзүбүз мен менен эле 70 адам тыгыз байланышта азыркы учурда. Анан 25 марттан кийин деле тор артына өткөндөн кийин Садыр Нуркожоевич анан дагы көп СМСтер келишүүдө. Эмне кыласыңар мекенчилер, эми кандай болот? Биз эмне кылат элек? Мурдагы кандай позициябыз болсо, ошол позициябыз азыр күчүндө. Колдон келишинче колдой беребиз дегендей. Эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Кандай гана өзгөрүүлөр болсо дагы биз акырына чейин Садыр Нуркожоевич Жапаров менен биргебиз да, Москвадагы мекенчилер жана Садыр Жапаровду колдогондор. Анан анча-мынча массалык маалымат каражаттарынан деле өзүбүз деле көрүп калтабыз. Адамдар Москвадагы мигранттар колдобойбуз деп бүткүл мигранттардын атынан сүйлөп коюштур бир тууганыбыз. Мен билбейм. Ал сөзүнө кошулбайт элек, ким антып айтса деле, ошол айткан адамдын деле оң жактагы, сол жактагы адамдары колдобошу мүмкүн. Бирок Москвада Садыр Жапаров Нуркожоевичти колдогондор Кудайга шүгүр эле. Анан бул бир, анан экинчиси диаспора, кыргыз диаспораларынын жардамчысы ошол Эркламбек Тагаев деген биздин мекенчил мигранттар уюмундагы ушу Садыр Нуркожоевичтин колдогондор, Садыр Нуркожоевичти колдогон активисттердин бири Москва шаарында. Ошол жакынкы күндөрдө Москвада диаспора шайлоо болду. Ошолдо бир агабызды тандап алдык. Ага жардамчы болуп, ошол Эркламбек Тагаев деген. Ошол кыргыз диаспорасынын лидеринин, десем дагы жаңылышпайм, жардамчысы болгон. Ошол эми мындан кийин биздин позициябыз өз күчүнөн дагы бир жолу айтып кетем, колдой беребиз. Дей беребиз, айта беребиз. Неге дегенде биздин үстүдө айтып кеткендей, биздин Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жеке мамилебиз болгондуктан себептен жана анын биз мүнөзүн билгендин себептен биз мекенчилдик Кыргызстанга күйгөн, Кыргызстанды сүйгөн ул жаштардан болушубузду бизди эч ким аркага тарта албайт деген дагы айтып кетсем жаңылышпайм. Жок, эч кандай кысым болбой эле. Эмне кысым болсун? Ал кысым болгондой биз бир мыйзамды бузбасак, Россия Федерациясын же биз бирөөгө жаман каршы сүйлөбөсөк буга чейин азырынча кысым болбой эле. Ошон кысым болгондун алдын ала иш жүргүзүп неме кылып атабыз, что кысым болбош үчүн. Ушул эле нерсени өзүңүздөр көрдүңүздөр 25 мартта. Элдер эмес, биз шайлаган жогорку кеңештен дагы башка чоң иштердеги иштеген мекендештерибиз алдын ала ошол 25 марттагы болгон окуяны мындай немеге чыр ызы чууга айландырбаса жакшы болот эле деген үмүттөбүз да. Ошол күнү биздин Кыргызстандагы мекенчилер Садыр Жапаров Нуркожоевичти колдогон биздин активисттер майрамдык кечелерди уюштуруп, ошол элдер чакырып, аз болсо дагы бир майрамдык немени уюштуруп, анан Садыр Нуркожоевич саат 12-де кирип келем десе, оны күтүп барып жолдон. Ошол күнү бир Кыргызстанга бир майрам тартуулайын дедик эле, ал майрамды ушундай бир митингге айландырган кара ойдогу туугандарыбыз деле бар окшойт. Ошондой ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, ошондой күнгө айланып калды 25 март. Албетте биз мекенчилердин кандай десек, жүрөгүбүз калды окшойт ошол күнчө. Неге дегенде көптөн бери күткөн, көптөн бери Садыр Нуркожоевичти Кыргызстанда жүзмө-жүз көрүшпөгөн деле өзүнүн колдоочулары башкача кандай десем ойго барып калды окшойт. Мен айтайын дегеним, ошону мисалы Садыр Жапаров Нуркожоевичтин тарапташтары эмне болсо деле Кыргызстандын жарандары го. Эмне болсо деле ошону мисалы Садыр Жапаровдун саясий бир башка ой болсо, эле Садыр Жапаровго каршы дагы бир адамдар болсо,
значит Садыр Жапаровдун тарапташтары андай эмес го деген ой келет да. Аны как Кыргызстандын граждандары, Кыргызстандын жарандары катары ошол 25 марттагы ызы чууну алдын ала иштерин жүргүзсө болот беле. Албетте менимче болот эле деп ойлойм. Эмнеге дегенде ошол күнү элге чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошол күнү эле туугандар силер ушул лидериңерди колдоп атасыңар. Ошо мындай ызы чуу кылбайбыз. Мындай болот азыр деп кичине болсо дагы элге келбесе дагы ошол жерден телефон аркылуу деле айтып коюшса, ошол ызы чуулар болбойт эле да. Эмнеге айтпады билбейм, же ошол ызы чуу биздин мекендештерге, анча мынча мекендештерге керек беле, аны азыр биз дагы түшүнө албай турабыз. Биз дүйнөнүн кайсы чекесинде болбойлу колдой беребиз. Дагы айтып кетем. Биздин акыркы позициябыз ошол Садыр Жапаровду колдоо, дагы бир жолу колдоо, дагы бир жолу колдоо. Биз Россияда болсок деле, Кыргызстанда болсок деле, дүйнөнүн башка жагында болсок деле биз Садыр Жапаровду колдойбуз.